Токмокто өгөй атасы 2 жыл бою өспүрүм кызды зордуктап жүргөн. Бул боюнча кыздын апасы билген, бирок унчуккан эмес. 10 күн жүргөнүнө $5000 власть этишет. $5000. Бардык коррупция бажы тармагында дегендер жаңылышат. Жемкорлукта чек ара тармагы да четте эмес. Өзүнүн коопсуздугуна карабай, чек ара кызматындагы былыктарды иштен айдалган жаран айтып берди. Жаңы жылдын алдында жогорку кеңеш дагы бир сюрприз жасаганы турат. Ага ичинде интрига жүрүп жатыптыр. Максаты вице-спикер Аида Касымалиеваны кызматтан четтетүү дешүүдө. Сүйүнчө, ЮНЕСКО Кыргыз элинин тогуз коргол оюнун адамзаттын материалдык эмес маданий мурастарынын тизмесине кошту. Ямайкада уюмдун өкмөт аралык комитетинин сессиясында ушундай чечим кабыл алынды. Нур телеканалында Нур Ньюс маалымат программасы сиздер менен мен Айганыш Туратбек кызы. Кесиптештер менен биргеликте күндүн негизги окуяларын тааныштырабыз. Саламатсызбы? Бизди Facebook баракчабыздан да түз көрсөңүз болот. Токмок шаарында өгөй атасы 2 жылдан бери зордуктаганы сөз болуп жаткан 15 жаштагы өспүрүм кыздын окуясы боюнча сотко чейинки териштирүү башталды. Бул тууралуу Азаттыкка Чүй облустук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз катчысы Назира Имангазиева маалымдады. 2020 жылдын 5 декабрь күнү Токмок шаарынын ички иштер бөлүмүнүн нөөмөт бөлүгүнө Токмок шаарындагы үйлөрдүн биринде жаңжал болуп жаткандыгы тууралуу телефон аркылуу билдирүү келип түшкөн. Териштирүү учурунда 2005 жылы туулган өспүрүм кыз 2018 жылдын август айларында өгөй атасы зордуктаганын айтып, апасы жана эжелеринин бири болуп ичара урушуп жатышкан. Бул окуя кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү рейистерине жазык кодексинин 161 беренеси зордуктоо боюнча катталып, сотко чейинки териштирүү иштери башталды деп билдирди Имангазиева. Токмок шаардык милициясынын жаш өспүрүмдөр иштери боюнча инспекциясы кызды атайын өспүрүмдөр жашоочу жайга жайгаштыруу боюнча Токмок шаардык социалдык өнүктүрүү кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Зарыл болгон бардык соттук медициналык экспертизалар дайындалды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети эл аралык террористтик уюмдун мүчөсүн кармады. Бул тууралуу УКМКдан кабарлашты. Билдирмеге караганда 38 жаштагы кыргыз жараны Сирияга жалданма адамдарды тартуу максатында террористтик жана экстремисттик мүнөздөгү материалдарды интернетке жарыялап жүргөн. Сот тарабынан санкцияланган тинтүүнүн жүрүшүндө кармалган адамдын ок атуучу курал, ок дарылары менен байланыш каражаттар жана террористтик экстремисттик мазмундагы электрондук маалымат алып жүрүүчү каражаттар табылган деп айтылат маалыматта. Кармалган адам Баткен облустук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Учурда тергөө жүрүп жатканы айтылат. Чек ара кызматындагы мыйзамсыз иш-аракеттерди аныктаган дагы бир кызматкер маалымат жыйын берди. Эскертсек, буга чейин маркум Талгат Аланов да бул кызматтын ички көйгөйлөрүн ачыктап чыккан. Бүгүнкү маалымат жыйында иштен мыйзамсыз бошодум деп даттанган жаран чек ара кызматында коррупциялык көрүнүштөр көп экендигин айтууда. Мамлекеттик кызмат адамдарынын кымбат эс алуу жайларда жүргөнү, кымбат унааларды мингени коррупциянын негизги элементи катары баалады. 10 күн жүргөнүнө 5 Чек ара кызматынын мурунку кызматкери өз иштеген тармактын терс көрүнүштөрүн аныктоо үчүн биздин каналдын маалымат борборуна кайрылган. Коопсуздук үчүн аты жөнү өзгөртүлдү. Арыйт 3 жылдык келишим менен чек ара кызматына жумушка кирген. Чек ара кызматында инженердик талаа жумуштарын аткарган. Бирок акысы өз учурунда төлөнүп берилген эмес дейт. Ага карабай тийиштүү жерлерге кайрылып жүрүп, өзү менен кошо 54 кесиптешинин акысын өндүрүп берүүгө далалат жасаганын айтат. Бул нерселерди көтөрүп, buncha узучу кылбаганыңда деди. Биз бул акчаны алмак эмеспиз деди. Бул акчаны биз алмак эмеспиз, бул акчаны биз көрмөк да эмеспиз деди. Көрмөк да эмеспиз дешти. Андан кийин мен аябай балдардын мага сүйүнгөнү мен үчүн польза болду да. Мен үчүн польза болду ошолордун сүйүнгөнү. Мен себеби мен ошол өзүм менен жатып, өзүм менен бирге турган адамдардын уштообу эмесин көтөрүп, жүгүн көтөрүп мен өзүм бардым да.
Жогорудагы көйгөйдү көтөрүп чыгып, ал социалдык тармактарды тарап кеткен үчүн жумуштан четтетилдим деп жатат чек ара кызматынын мурдагы кызматкери. Ал өзүнүн негизсиз иштен алынганын айтат. Ариет кызматына кайра кайтпаса да, чек ара тармагындагы былыктарды аныктоону максат кылган. Аталган кызматтын жетекчилигинен тарта катардагы кызматка чейин тааныштык, дос туугандык менен тамырын жайган деген жөнү келтирүүдө. Анан ол жерде баягы мисалы мен айтып аткан ошо инженердикте талаа жумуштарында иштегендер бүт карапайымдын балдары. Бүт карапайымдын балдары, крышасы жок, только вперед дегенде уга турган балдар ошолор. Только мамлекет үчүн конкретный кызмат кыла турган балдар ошо карапайым балдар болуп ошо эсептелет. Себеби алар только так мисалы ал жерге барыш үчүн мен мына чек арадан айтты да, сен крышаң ким деди да. Мен крышам жок дедим. Сен крышаң жок болсо достукка бара албайсың деди, аэропортко бара албайсың деди. Ариет чек ара кызматынын башында олтургандардын баары бири-бири менен чырмалышканын айтууда. Бул тууралуу биз кийинки чыгарылышыбызда кенен сөз кылабыз. Ошентсе да жетекчилердин айрымдарына тиешелүү суроолуу жагдайларга токтолду. Айтсак, Ош облустук чек ара кызматынын башчысы Илгиз Талиповдун кымбат эс алуу жайларда сайраңдап жүргөнүн саноодо. Биздин 20-24 аскер бөлүмүнүн башчысы Илгиз Базарбаевич өз семьясы менен өтө кымбат пансионатты эс алып жүрдү да. Өтө кымбат пансионатты эс алып жүрдү. Ал пансионатты кийинчерээк мен onu спрос кылып сураштырсам, ал пансионат бир адамга, бир кишиге 150-200 доллар экен. 150-200 долларды максимум ушундай экен. Сураштырып келдим. Ооба, суткасына элестетиң. Ал жерде алар 10 күн жүрүшөт. Ал жерде 10 күн жүрүшөт. 10 күн жүргөнүнө 5000 доллар власть этишет. 5000 доллар. Мамлекет кызматкеринин акчасы айлыгы 20-25 миңге чейин көрсөтүлөт. Айтылган маалыматтарды тактоо үчүн чек ара кызматынын Ош облусу боюнча башчысына кайрылдык. Жогорудагы айтылган кызматкерлерге төлөнгөн каражаттарды берүү жетекчилик тарабынан көтөрүлгөн демилге деп жатышат. Ошол учурда иштеген кызматкерлердин тамак аш жана кийим кече менен жетиштүү деңгээлде камсыздалганын дагы кошумчалады. Исаков буга эч кандай тиешеси жок. Ал мен барып көтөрдүм, мен эме кылдым деген жок. Бул жалпы эле ошол инженердик сапёрдук ротанын өздүк курамы биз жумуш башталганда эле бул маселе көтөрүлгөн. Кандай болуп калат, төлөнөбү, төленбөйбү, кандай болот деп чек ара кызматынын жетекчилигине кайрылып, ал жакта маселе калып, чек ара кызматынын жетекчилигинин чечими менен төлөнгөн. Бирок сразу төлөнгөн жок. Кийин эми ошол убакытка туура келип калды да, просто ошол баягы жумуштар бүткөндөн кийин эми баягы капчыкты да караш керек да, чек ара кызматынын бюджетин да карап, ошого жараша анан төлөнгөн. Баарына төлөнүп берген, ошонун ичинде буга дагы ошол 15 миң. 2 айдан ашыгыраак иштешкен 75 миң. Ошол күндөрүн эсептеп туруп, балдарга средний орточо менен 19-20 миңден акчалап төлөнгөн. Ал эми жеке өзүнө тиешелүү болгон эс алуу жөнүндө Ысык көлгө барып эс алганын тастыктап, бирок чоң суммадагы каражат сарпталган эместигин айтууда. Жана 13-14 барактуу ошол боюнча айтып атам да, ошол жерден маалыматтарды анча-мынча окуп берген окшойт деп ошону айтып атам да. Ушул боюнча маалымат бар, ушул боюнча аскер прокуратурасы бүгүнкү күндө териштирүү жүргүзүп атат. Мен кече жакында эле мына отуруп баардык ошол мага тиешелүү суроолорго жазып бердим чындыктарын. Ушунун ичинде ушул жана көлгө барды, ушинтип 150 доллар, 200 доллардан эс алды, анан мынанча миң доллар иштетти деген нерселерден бери мен баарын айттым. Кааласаңар алып барып көрсөтүп да келем, көлдөгү ошол жердеги мени кабыл алган тааныйт дагы келинчегим менен отуруп канчадан төлөгөнүбүздү дагы көрсөтүп берем. Чек ара кызматындагы көйгөйлөр биринчи жолу көтөрүлүп жаткан жок. Бул убакка чейин да айрым чек ара кызматкерлери ички көйгөйлөрдү ачыктап, маалымат жыйын берип келишкен. Алардын бири маркум Талгат Аланов. Айтылган маалыматтарды аскердик прокуратура жана тийиштүү органдар бүгүнкү күнү көзөмөлдөн өткөрүүдө. Ал эми биз бул темага кийинчерээк кенен токтолобуз. Программабызды улантабыз. УКМК тарабынан кармалган Ош шаардык спорт комитетинин жетекчиси Кылыч Саркарбаевдин үстүнөн козголуп жаткан иш боюнча анын тарапташтары үн катышты. Саркарбаевдин кара иштерге аралашуусун негизсиз деген пикирлерин билдиришүүдө. Учурда УКМК тарабынан сотко чейинки тергөө иши башталды. Териштирүү иши жүргүзүлүүдө. Ал эми анын жарандык паспортунда дагы өзгөртүлгөн ысымы тууралуу соц тармакта кызуу талкууга түшкөн. Бул боюнча кененирээк материалда сөз болот.
Ош шаардык спорт комитетинин жетекчиси Кылыч Саркарбаевдин тарапташтары ага коюлуп жаткан айыптоолор жалган экенин айтып чыгышты. Бул убакка чейин эч кандай кара иштерге аралашпаганын анын жакын саналашы Мелис Шерматов аттуу жаран билдирет. Буга себеп катары анын мамлекеттик кызматта иш алып барганы менен түшүндүрүүдө. Ал эми териштирүү ишин мыйзамдуу түрдө туура чечип берүүнү суранууда. Бул жерде эч бир эме жок. Бул паспортты көрүнгөн жерден барып албайт да. Паспортты паспортсоодон алат. Тоже мамлекеттин ишканасы туурабы, алар текшерип туруп анан беришет да. Анан эгер жалган бир нерсе болсо, алар да бермек эмес да. Бул жерден аябай эле мындай туура эмес эме кетип атат да. Мен жеке оюм бул, конечно, УКМК кызматкерлери өздөрүнүн жумушун жасап атышат, алар өздөрү билет эмне иш кылып атканынчы. Бул жакын күндөрдө бир териштирип, мен ойлойм жакшы жагында чечип берет депчи. Кечээ 17 декабрь күнү Кылыч Саркарбаевдин паспортун жасалмаланган жана криминалдык иштерге аралашкан деген жүйө менен кармалганын УКМК тарабынан маалымдалган болчу. Анын жарандык паспортунун мыйзамдуулугу текшерилип, документ жасалганы ачыкталды. Саркарбаев Кылыч Асылбековичтин документтери жасалмаланган фактысы аныкталды. Такталгандай, Женга кайманаты бар уюштурулган кылмыштуу топтун лидери Досонов менен тыгыз мамиледе болгон Саркарбаев Кылычбек Асылбекович мурда Сулайманов Кылычбек Асылбекович катары катталып жүргөн. Кылыч Саркарбаевдин аты жөнүн алмаштырылуусу боюнча тиешелүү адистерге да кайрылып көрдүк. Мыйзам боюнча 18 жашка толгон жаран аты жөнүн жана фамилиясын өзгөртүүгө укугу бар. Ал эми Саркарбаевдин үстүнөн коюлуп жаткан кара иштерге аралашуусу боюнча териштирүүнүн негизинде юридикалык баа берүүгө тийиш экени белгиленет. Белгилей кетсек, Саркарбаев уюшкан кылмыштуу топтун өкүлдөрү менен тыгыз мамиледе болуп, көптөгөн кылмыштуу аракеттерге катышкан жана анын ичинде эрежесиз эр урушка белгилүү спорт чеберинин катышуусундагы атышууга да катыштыгы бар. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө органдары анын катышуусу менен болгон бардык мыйзамсыз иш аракеттердин жагдайларын тактоо үчүн кошумча тергөө жана текшерүү иш чараларын жүргүзүп жатат. Кылыч Саркарбаевдин жасалмаланган паспорту боюнча соц тармактарда да кызуу талкууга түшкөн. Анда айтылып жаткан Саркарбаевдин сырткары криминалдык иштерге аралашып, аты жөнүн өзгөрткөн дагы башка атка минерлер үстүнөн иш козголуусу керектигин айтышууда. Кара Суу районунун Сабай айыл өкмөтүнүн башчысы болуп турганда ченебей көпкөн Райым миллиондун өкүл баласы Мунарбек Сайпединов деген бар. Мына ушул жигитте Кара Суу шаарынын депутаттыгына болгон шайлоодо чыр чыгарып, бир адамды бычактап, бир адамга ок аткан жоругу үчүн кылмыш иши козголгон. Бүгүнкү күндө токтотулуп турат. Анын фамилиясын Мунарбек Райымбековдон Сайпединов кылып өзгөртүп алган. Ошондой эле жогорку кеңештин депутаты Тазабек Икрамов дагы фамилиясын өзгөрткөн. Мурун Стамкулов болчу. Ал жогорку кеңешке талапкер болгондо коомчулукта Стамкулов экс-губернатор Жусупжан Жээнбековдун баласынын өлүмүнө шектүү катары аты аталган маалыматтар чыгып, анан эле Икрамов болуп чыга келди. Фамилия алмаштырылган кылмыш эмес. Райымбек Матраимов, Райымбек Исмаилов болуп алган. Анын эмнеси бар экен? Курук кол жок окшойт. Баарыныкы эле булганган. Мындай болсо камаш керек экөөнү тең. Учурда Кылыч Саркарбаев УКМКнын Ош шаары жана облусу боюнча башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилип, сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Атайын кызмат тергөөнүн алкагында анын дагы башка мыйзамсыз иштерин териштирүүнү колго алган. Нурзада Сыдыкова, Адилет Нышанбаев, Нурньюз, Ош шаары. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин маалыматы боюнча Талас облусундагы жоопкерчилиги чектелген коомдордун биринин 5 миллион сомдон ашык суммадагы милдеттүү салык төлөмдөрүн төлөөдөн качканы аныкталды. Мамлекеттик салык кызматынын Талас облустук башкармалыгынын айрым кызмат адамдары милдеттерин туура эмес аткаргандыктан мамлекеттик бюджетке төлөнгөн кошумча нарк салыгын төлөөдө төмөндөтүү фактысына жол берилген. Материалдардын негизинде сотко чейинки өндүрүш ачылды. Тергөө уланып жатат. Ноокат районундагы айыл өкмөттөрдүн биринде бюджеттен бөлүнгөн каражатты урдоо фактысы аныкталды. Бул туурасында экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы билдирди. Учурда бул иш боюнча Финпол сотко чейинки өндүрүш ачып, териштирип жатканы айтылат. Айыл өкмөттүн жооптуу адамдары курулуш материалдарын сатып алуу үчүн БС жоопкерчилиги чектелген коому менен 1 миллион сомго жакын суммага келишим түзгөн. Андан кийин кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланып, жалган кабыл алуу өткөрүү актысын түзүшкөн. Натыйжада аталган каражатты компаниянын эсебине материалдарды иш жүзүнө ашырбай туруп которушканы аныкталды деп айтылат маалыматта. Бул факты боюнча Финполдун Ош облусу боюнча тергөө башкармалыгы тарабынан жазык кодексинин 320-беренеси менен кылмыш иши козголгон.
Жаңы жылдын алдында жогорку кеңеш дагы бир сюрприз жасаганы калды. Дегеним, ак үй ичинде интрига жүрүп, вице-спикер Аида Касымалиеваны кызматтан четтетүү маселеси көтөрүлүп жатыптыр. Буга эмне себеп болду? Ушул жана башка суроолор кабарчыбыз жооп издеп көрдү. Шайлоо алдындагы шахматтык жүрүштөр башталды. Жогорку кеңештин вице-спикери Аида Касымалиеваны эрден оодаруу аракети бир жумадан бери уланууда. Ал үчүн КСДП фракциясынын депутаттары кол топтопто жатышыптыр. Кийинки жумада бул маселе жалпы жыйынга чыгып, депутаттардын добушуна коюлуп калышы толук мүмкүн. Кол топтолгонун билбейм. Бул фракциянын регламент боюнча фракция өзү чечет. Мен оюмча өзүлөрүнүн ички соодасы бар. Может быть, бири-бирине жакпайт, может быть, бири-бири менен баягы ажырашып атышат. Ошондуктан азыр ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ушундай маселе жаралышы мүмкүн деп ойлойм. Ак үй ичинде Аида Касымалиевага каршы чыккан тараптар көп. Мунун сыры баарын эле белгилүү эмес. Балким ички соодалашуулар дагы болуп калышы ыктымал. Бирок эң кызыгы бул боюнча Касымалиева өзү кабардар эмес. Кандай болгон күндө да анын таламын талашкандар да четтен чыгат. Мен буну колдобойм, кол койбойм. Бул менен Касымалиевага болушкандыкты билдирбейт, мен калыстыкка болуш үчүн айтып коеюн. Азыркы Аида Касымалиеваны дагы Жапаровго жакпагандыктан саясаттын аркасы менен алып жаткан жок. Жээнбековду сатпагандык саясатынын аркасы менен алып жатат. Анын өзүнүн калыс пикирин билдиргендиги үчүн, азыркы бийликтин саясатын колдобой койгондугу үчүн эле кызматтан чакырылып жатат. Вице-спикерлик кызматка кимдин келери да ачыкталып калды. Азырынча жалгыз талапкер катары Гүлкан Молдобекованын аты аталууда. Ал өзү КСДП фракциясынын мүчөсү, социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитеттин төрайымы болуп иштеп келет. Мен Гүлкан Молдобекованын талапкерлиги жөнүндө уккан жокмун. Негизи эле ошол вице-спикер кетет экен деген уктум да. Мен өзүнөн сурадым, сен кетип атасың десем, ал жок деди. Ошондуктан бул жерде мындай түшүнүктүү нерсе жок. Мен оюмча бул 3-күн эрте менен тагыраак болот да. Жогорку кеңештеги көрүнүштөрдү сырттан туруп баам салып жаткандар да өз ойлору менен бөлүштү. Эксперт Качкын Булатовдун айтымында, вице-спикер Аида Касымалиеванын соңку аракеттери көпчүлүккө жагы берген жок. Конституциялык реформага каршы чыгып, өзгөрүүнү каалабай турду. Ошол себептен ал бул кызматка шайкеш келбейт. Азыр көтөрүп аткан маселе мен оюмча туп-туура эле. Антпесе бул мамлекетте реформага азыр кара санатайлык кылып, былгытма баягы саясатчылар, ар кайсы дагы былгытчылар тиги мурунку эски конституцияны колдоп, эски эмени колдоп аткан бул менин үчүмчө эң туура эмес дагы даже мамлекетке чоң провокация. Ошо эски саясатты колдогон мынакей Аида Касымалиева болуп атат. Буга чейин бул кызматта Асел Кодуранова иштеп келген. Ал дагы так эле ушундай жол менен кызматтан кеткен. Мурунку бийликтин сөзүн сүйлөп, ачык эле Атамбаевдин тарапташы болуп алган. Мына ушундай жагдай азырда кайталанып жатат. Вице-спикер Аида Касымалиева Сооронбай Жээнбековду колдоп жүргөнү да белгилүү. Жолдар Бузумов, Нурбек Жеңишбек уулу, Нур-Ньюс, Бишкек. Болбойт. Бүгүн бар, эртең жок. Бул жашоо. Борбордук шайлоо комиссиясынын ыкчам аракеттенүү тобу башкы прокуратурага жана ички иштер министрлигине президенттикке талапкер Садыр Жапаровдун тарапташтарынын мыйзамсыз үгүт иштери боюнча кайрылды. БШК Мегаком ишканасынын башкы директорунун кеңешчиси Турахан Жунусбеков Фейсбуктагы баракчасына Садыр Жапаровдун шайлоочулар менен жолугушуусунан сүрөт коюп, анын алдына үгүттөгөн сөздөрдү жазганын мыйзамсыз деп эсептейт. Боршайкомдун басма сөз кызматы маалымдагандай, Жунусбеков учурда мамлекеттик мекеменин кызматкери катары үгүт иштерине катышууга акысы жок. Мекенчилик партиясынын мүчөсү, жарандык активист Турахан Жунусбеков 8 декабрда Мегаком Сода маркасы менен иш жүргүзгөн Альфа Телеком мамлекеттик ишканасынын директорунун кеңешчиси болуп дайындалган. БШК талапкер Садыр Жапаровдун үгүт иштериндеги мыйзамсыздык тууралуу буга чейин да башкы прокуратурага жана ички иштер министрлигине кайрылган. Өлкө президенттигине талапкер Садыр Жапаров Жалал Абад шаарынын жана облустун райондордун тургундары менен жолукту. Жергиликтүү тургундар элдик талапкерди кызуу кол чабуулар менен тосуп алышты. Өзгөрүүгө суусап турган эл Садыр Жапаров ишке ашыра турган реформаларды күтүп жатканын айтышты жана акыркы үмүтү дал ушул талапкерде экенин белгилешти. Өз кезегинде Садыр Жапаров ар бир кайрылуу эске алынып, кароосуз калбайт деди. Президенттигине талапкер элдин көйгөйүн билген
Садыр Жапаровдун Жалал абадтыктар менен жолугушуу иш-чарасы өлкө гимни менен ачылды. Ак эле чекчен апалар, карылар жана жаштар жапырт Садыр Жапаровду колдоп, кол чаап отурду. Алгач Садыр Жапаров жергиликтүү көйгөйлөргө токтолуп, аларды чечүү боюнча пландарына кеңири токтолду. Базаркоргон районунун борборунан 120 чакырым аралыкта климаттык шарты оор, тоолуу жерде жайгашкан жазы кечүү айылына жол салынышы керек. Буга бюджеттен 13 миллион сом талап кылынат экен. Эгерде ушул ишке ашып калса, айыл эли областтын жана райондун борборуна каттоосу жакшырат, 5000 гектарлык алыскы жайыттарга жол ачылат. Садыр Жапаров келатканын уккан эл жергиликтүү көйгөйлөр камтылган суроо талаптарын алдын ала жазып даярдап коюшкан. Президенттикке талапкер ал суроолорду окуп жооп берип жатты. Элет көйгөйлөрүнөн сырткары гендерди кескен кымбатчылык жана сырткы карыздар боюнча тынчсыздануулар да бар. Анан мен да ошо угуп калдым, анча-мынча аксакал эле кишилерибиз мына Кытайга тигини бербейди, муну бербейди деп элдин үрөйүн учуруп коркутуп атат. Сураган акчабыздын баарын берип атыптыр. Мына берип келиптир акыркы бир 20-30 жылдан бери. Кредитин кредиттей бериптир, грантын да берип келаттыр. Мына азыр освоить эте албай калган гранттын остаток суммалары бар экен бизде. Алар да эмне күнөө бизге берип атат. Алып анан жеп койгон өзүбүздүн чоңдордо болуп атпайбы? Жарымын бир ишке салып туруп, жарымын жеп койгон ал өзүбүздө болуп атпайбы күнөөнүн баары тең. Жолугушуу адатка айланган суроо жооптор менен гана чектелген жок. Бүгүнкү иш-чара эл менен жандуу баарлашууга айланды. Ак үйдүн алдындагы тегеренген тосмонун баарын жок кылдыңыз. Бирок сизге айтар эскертер бир сөзүм бар. Ак үйдүн ичинде дагы акай убагынан бери иштеп келе жаткан чириген кадрлар бар. Булар ички тосмо, бул сырткы тосмодон өтө катуу жаман тосмо. Эч кимдин жазган хаты жетпейт. Ак үй менен президенттин байланышы эч качан болбойт. Урматтуу Садыр, ички тосмону талкалаңыз. Үй бүлөң, бала чакаң, тууган уруктарың, эли журтуң тынчпы? Тынч. Тынч болсо болду. Деп биринчи тынччылыкта садак болоюн жаным биргелерим. Самага батып саргайып, көптөн күткөн күнүбүз келди. Садыр ким? Садыр президент. Садыр ким? Садыр элдин келечеги. Ошондой эле биздин мамлекетти Кыргыз Республикасынан Кыргыз эл республикасы деп аталышка которууга мүмкүнчүлүк болобу? Сизге туура келеби бул нерсе? Конституциялык кеңешмеге сунуш жиберели. 100га жакын азыр аксакалдар карап атат. Ошого сунуш берип көрөлүк. Элдик талапкерге сунуш жана каалоолорун айткысы келгендер абдан көп болду. Ал эми жолугушуунун соңунда жергиликтүү аксакалдар камдап койгон белегин ак чепкен жаап аргымак мингизишти. Чоң ыраазычылык билдирем, терең ыраазычылык билдирем. Мындай церемонияны кылдырбай аттым эле. Мен бүгүн досумдун туугандары даярдаган экен, бир туугандары. Эми көңүлү калбасын деп макул болуп атам. Мындан кийинкилерин токтотобуз мындайды. Дарак чыксын ташыңа, дат тийбесин башыңа, көмүлгөн чыксын ташыңа. О, иним, көз тийбесин башыңа. Омен, Аллаху акбар. Он 8 декабрда Башкалада Бишкек жаш активисттер абанын булганышына каршы жөө жүрүшкө чыгышты. Шарды тазалоого кеч эмес, дем алгым келет деген плакаттарды көтөргөн ондогон улан кыздар темир жол автовокзалынан Алато аянтына чейин барышты. Акцияны уюштуруучулар бийлик менен коомчулуктун назарын шаардагы абанын булганышына бурууга аракет кылып жатканын айтышты. 16 декабрда абанын булганышына байланыштуу маселе жогорку кеңеште өкмөт мүчөлөрү менен чогуу талкууланып, бир нече себептери аталган. Негизги себептердин башында сапатсыз автоунаалардан чыккан улуу заттар, шаардагы 47 жаңы конуштун көмүр менен жылытылышы жана жылуулук электр борборунан чыккан түтүн турат. World Air Quality индекси боюнча 18 декабрда Бишкекте абадагы улуу заттардын өлчөмү 196 деп белгиленип, дүйнөдө биринчи орунга чыкты. Бишкектен кийин Дели, Сараево шаарлары тизмеге кирген. 18 декабр мигранттардын күнү. Ага карата Борбор калада чет жактагы мекендештердин жана ички мигранттардын кызыкчылыктарын колдоо максатында иш-чара өттү. Жыйынга өкмөт, парламент мүчөлөрү, эл аралык жана бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү катышты.
Мигранттардын жана алардын үй бүлөлөрүнүн укуктарын сактоо деген аталыштагы конференция алыста эмгектенген кыргыз жарандарынын кызыкчылыктарына багытталган. Анда болуп өткөн кырдаалдын тийгизген таасирлери жана мындан аркы тоскоолдуктарды кантип алдын алуу керектиги тууралуу талкууланды. Жыл сайын Кыргызстанда ошол 18 декабрда ошо миграция тарабында иштеген көптөгөн өнөктөштөр биригип, ошо миграциянын ичинде кандай көйгөйлөр болуп атат, биздин мигранттар кандай кыйынчылыкка учурап атат, ошондой эле биздин мигранттар кандай жетишкендиктерге жетип атат, кандай программалар иштелип жатат деген бир чоң анализди жүргүзөбүз. Мына быйылкы анализди жүргүзө турган болсок, Кыргызстанда көйгөйлүү иш болду, билесиңер, пандемия каптап, ошол пандемия кезинде биздин мигранттар көп кыйынчылыктарга дуушар болду. Мигранттардын эң чечилбеген көйгөйлөрү Россияда каттоонун мөөнөтүн узартуу, паспортду алмаштыруу, авиа учуулар жана Россияга иштөө үчүн кайтуу мүмкүнчүлүгү. Андан сырткары жүк 200 алып келүү түйшүгү кыйынга турат. Биздин сунуш Кыргызстандан чыгып жаткан жарандардын баардыгы страховой полис алышы керек болот. Страховой полистин баасы өтө жогору эмес, 200-300 сомдой түзөт. Бирок эгерде биздин жаран чет өлкөдө жүрүп каза тапса, андан үй бүлөсүнө 1 миллион сомго жакын компенсация, страховой компенсация төлөнүп берилет. Биз ойлойбуз, бул акча азыркы 50 миңге салыштырмалуу жабыркаган үй бүлөгө көп маселелерин чечкенге жардам берет. Анткени азыркы күнү биздин эмгек мигрантыбыз чет элде жабыркап каза таап калса, анын сөөгүн жеткизгенге бир топ акча кетет. Мисалы 50 миң бул Москвадан гана келгенге жетет. Мисалы Сахалин же Владивосток, Хабаровск шаарларынан алып келгенге 150-200 миң сом кетет. Андан арыраак болсо, ал 200-300 миңге дагы акча такалып калышы мүмкүн да. Азыркы учурда иштеп келген акчалары түгөнгөн мекендештер кайрадан кетүүгө камынып, учакка билет издегендер көп. Болсо да асман чапчыйт. Мындан улам нааразычылыктарды жаратууда. Биз Россияга кетмекпиз. Россияга мурун иштеп келгем. Азыр билеттер өтө эле кымбаттап салышты. Анткени Кыргызстанда бул бир эле авиакомпания иштеп атат азырчы. Билеттерди өтө эле кымбаттап салыштыр өздөрү эле. Азыр билеттер декабрь айына вообще калбай калыптыр. Январь айына 66 миң болуп кетти билеттин баасы, бир билеттин баасы. Эскерте кетсек, Кыргызстандын 800 миңден ашык жараны чет жакта иштейт. Бейрасмий эсептерге ылайык 1 миллиондон ашык экендиги айтылып келет. Басымдуу бөлүгү Орусияда. Мындай статистика калктын 20% чет жакта мигрант болуп жүргөндүгүн көрсөтөт. Ошондуктан алардын укуктарын, коопсуздугун камсыздоого жана кызыкчылыктарын коргоого мамлекеттик деңгээлде көңүл бөлүнүүсү абзел. Ильяс Анарбай уулу, Өскүн Жороев, Нурньюс, Бишкек. Жалал-Абадта элдин тазалык кызматына болгон карызы 4 миллион сомго жетет. Түнкү саат 3-тө туруп, саат 5-тен баштап иш баштаган тазалык кызматкерлеринин эмгегин элес албагандар көп. Айрымдар таштандынын акысын убагында төлөө, мында турсун, колундагы таштандыны урнага салып коюудан качышат. Жалал-Абад тазалык ишканасынын кызматкерлери үчүн жыл мезгилинен айырмасы жок. Кайсыл мезгил болбосун бирдей тартипте иш алып барышат. Жанаргүл Кантемирова бүгүндө түнкү саат 3-тө туруп жумушуна келди. Эл кызуу уйкуда жатканда шаарды тазалап алуу керек. 5 жылдан бери көчө тазалаган эне жарандар туш тарапка ыргыткан таштандыларды чогултууда. Туранам Жалал-Абад шаарынын тургундарыначы бизди сыйлап ушу таза кармаса арыкка ыргытпагылачы, айнанып кетендерим. Мына урналарды урнага салып койгула. Мына базарда отургандар пакеттерди төгүшөт, пакет чачылып учуп кетет. Мына эми биякта пакеттер учат. Арыгыча мындай жылтырак пакеттер өлө учат экен. Эми акылы барларга кичине айрыкча мыналарчы учат жөнү мына дыркырапчы, биягынан таппайсың жөнөчү. Ошо же мындай каптарга салып мешер байлап туруп, урнанын жанына коюп койгула. Ошо урнадан биз келип чогултуп кетебиз, турабы? Эми айлык ушунча алышат булар деген. Айлыгыбыз деле бизге эми ыраазымын, конечно, ыраазымын. Бирок бизди сыйлап урматтап тазараак кармагыла шаарды сураныч. Тазалык кызматында жалпы 123 адам эмгектенет. Анын жарымы көчө шыпырып таштанды чогулткандар. Тротуарлардын четине 1000ге жакын майда урна коюлса, көп кабаттуу үйлөрдүн алдындагы урналардын саны 500гө чукул. Урналардын саны жетиштүү болгону менен техникаларда тартыштык жаралып келет. Техникаларыбыз чындыгында бүгүнкү күндө эскилиги жеткен, тынымсыз бузулат. Иш учурунда дагы бузулуп бизге үзгүлтүккө учуратат. Бирок күн дебей, түн дебестен биздин жумушчулар өз иштерин так аткарып, мүмкүн болушунча шаардын тазалыгына таза кармоого аракет кылабыз.
Жалал Абадты таза шаарга айлантуу үчүн мэр Эрнестбек Ормоков тарабынан катуу тапшырмалар коюлган. Бул багытта тийиштүү вице-мэр иш жүргүзүүдө. Шаарыбыздын тазалыгын катуу көзөмөлгө алуу тапшырмасы берилген. Ошонун негизинде иш алып барып жатабыз. Шаарыбыздын элине кайрылып кетер элем. Бүгүнкү күндө тазалыкты сактап бериңиздер. Атайын орнотулган урналар бар. Ошол жерге таштандыны ошол жерге таштасаңыздар жакшы болот. Тазалык бул ыймандын жарымы дейт. Тазалык болсо береке болот. Бүгүнкү күндө таштандыга болгон карыздын көлөмү 4 миллион сомду чапчыйт. Арасында мекеме, ишканалар жана жеке абоненттер бар. Таштанды акысын өндүрүү боюнча иштер жүргөнү менен толук кандуу төлөтүүгө мүмкүн болбой келет. Андыктан калаанын тазалыгын камсыздагандардын мээнетин эске алууга чакырабыз. Айганыш Туратбек кызы, Эрлан Бакытуулу, Нурньюз. ЮНЕСКО Кыргыз элинин тогуз коргол оюнун адамзаттын материалдык эмес маданий мурастарынын тизмесине кошту. 17 декабрда Ямайкада уюмдун өкмөт аралык комитетинин сессиясында ушундай чечим кабыл алынды. ЮНЕСКОнун сайтындагы маалыматка караганда тогуз коргол, тогуз кумалак жана мангала өңдүү салттуу интеллектуалдык элдик оюндарды Кыргызстан, Казакстан жана Туркия чогуу сунуш кылган. Материалдык эмес мурастарды коргоо боюнча өкмөт аралык комитеттин жыйыны жылына бир жолу болот. Курамына 24 мамлекеттин өкүлдөрү катышат. Бул жолу 5 күндүк сессияда 14 декабрда башталган. Тизмеге кошуу үчүн комитет ар кандай мамлекеттерден 32 түрдүү элдик өнөр жана буюмдар сунуш кылынган. Буга чейин аталган тизмеге Кыргыз элинин атынан Манас, Семетей, Сейтек үчилтеги, төкмө акындык өнөр, кийиз өнөрү, калпак тигүү өнөрү, айтыш, көкбөрү жана башкалар кирген. Урматтуу телекөрүүчү, сиз Нурньюз маалымат программасын көрдүңүз, ал үчүн сизге ыраазычылык. Эгерде эфирде толук көргөнгө жетишпей калсаңыз, бизди интернет баракчаларыбыздан оңой эле таба аласыз. Даректер экранда көрсөтүлгөн. Кайрадан амандашканча саламатта калыңыздар.